Бишкекте ачык дем алгандан кооптонгондор атайын бет кап кие баштады. Бирок алар аба канча эсе булганганын так билбейт. Себеби Борбор калаада абанын абалын аныктоочу жалгыз гана автоматтык станция иштейт. Тагыраак, кененирээк айта алыш үчүн биздин шаарда миллиондук шаар деп айтсак болот. 1 миллион калкы бар шаардын толук абанын сапаты тууралуу толук кенен маалымат билиш үчүн ушундай автоматтык станциялардан кеминде 10-12 болуш керек. Азыр бизде бирөө эле. Азыр бизде бирөө эле. Фин метеорологиялык институту менен Кыргыз гидрометтин ортосунда болгон долбоордун негизинде пилотный катары алып келинип коюлган. Бул долбоор бүгүнкү күнгө чейин иштейт. Ушундай автоматтык станцияларды көбөйтүү максатында биздин өкмөт тарабынан иштелип чыккан пландар да бар. Аларда да бул маселелер каралган. Азыркы убакта ушундай 2 станцияны сатып алуу боюнча тендер жүргүзүлүп жатат. Жогорку кеңештин айрым депутаттары таза аба мыйзам долбоорун даярдап жатышат. Мыйзамдын авторлорунун бири депутат Абдывахап Нурбаев абанын абалы боюнча так маалыматтын жоктугу ишти ого бетер татаалдаштырып жатканына кабатыр. Мамлекеттен акча бөлүнгөн экен 37 миллион сом жаңы мониторлор сатып алуу боюнча. Ушуну сатып алышпаптыр. Тендер өткөзө албай коюптур. Эми январдан алабыз деп атат. Эң биринчи ошол абанын кир абаны аныктоочу мониторлорду коюш керек. Мына ошондо азыр биз эксперттердин эле сөзүнөн божомолдоп эле айтып атабыз, мынанча пайыз будан деп, бирок так маалымат азыр бизде жок. Анткени ошондо андай жок болсо ал менен күрөш да кыйын болот да. Көбүрөөк талкууну бизде жарандык коом болуп атат. Мамлекеттик эмес уюмдар көтөрүп, мына бизге деле биз 1 жылдан бери ошо Move Green анан Эко билим деген фонддор менен иштедик. Ошко чейин барып келдик. Мына алар көбүрөөк маалымат берди. Аларды көбүрөөк ошол ар кандай мамлекеттик эмес уюмдар, ар кандай фонддор менен иштеп, өздөрү датчиктерди коюп, чыгарып көрсөтүп койгондон кийин анан бул маселеге биз дагы көзүбүз жетти да. Анан мен ойлойм, бул жерде мамлекет өзү алсыз болуп атат бул маселени менен иштешүүдө. Бул маселени кайра мамлекеттик органдар кээ бир убакта басып андай эмес мындай деп кичине бир чындыкты жашыргандай сезим калтырып атат да бизде. Бишкекте абаны булгаган эң негизги факторлор автоунаанын көптүгү, сапатсыз бензин жана көмүр, синтетикалык калдыктарды жагуу жана башка. Экотехинспекция кызматы көзөмөлдөө абдан катуу жүргүзүп жатканын айтууда. 56 жалпы текшерүү жүргүздүк. Бул жерден 56 жалпы текшерүүдөн 39 ишканага протокол түзүлдү. Бузуулар протоколу бул 553 миң сомдо түсөт. Бүгүнкү күндө ал толугу менен өндүрүлдү. Бишкектеги аба соңку 3 жылда абдан булганып жатканы маалым. Айрым активисттер ар кандай жабдууларга таянып, бир жолку өлчөө боюнча Бишкек дүйнөдөгү эң кири шаарлардын башкы сабында турат деп жатышат.